Саламатсыздарбы, урматтуу, кайрымдуу, меримдүү бир туугандар. Мына бүгүн биз Москва шаарында 5 февраль ооруканага келип отурабыз. Майрамкан кызыбыздын акыбалы кандай экенин азыркы учурда биз жолдошунан билебиз. Себеби ооруканага бизди киргизбеген себебинен биз ичкериге кире алган жокпуз. Самат мырза, айтсаңыз, эмнеден ооруп калды, эмнеден мындай болду? Москвага качан келгенсиздер, оорусун качан билдиңиздер? Врачтар эмне деп атат? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Биздин келгенибизге bir айдын жүзү болду, bir ай болду. Келгенден кийин иштеп жүрүп, бул күтүүсүз болду да, күтүүсүздөн болуп калды. Келип муну ушундай болуп калды. Келгенибизге bir ай болду. Bir айдан кийин бул жерге 1 февраль 2022 жылы 1 февралда түшүп калды ушул жерге ооруп. Азыркы акыбалы сыр спечен 1-2 степенде деп коет. Ошо менен ооруп калды. Ал каражат, то есть неме Индияда болот экен ал операция. Ал операция каражат 35 миңден 40 миң долларга чейин кетет экен. Ал каражат биз жаш семьябыз, келгенибизге 1 ай эле болду да. Ал каражат бизде жок. Ошого сиздерден суранып, сиздер менен байланыштым. Калкым, биз бүгүн Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун атынан келип, ушул Кочкоров Майрамкан кызыбыздын сироз оорусуна чалдыгып калганына байланыштуу кыргыз журтубуздан жардам сурап, ар бириңиздерден ушу колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябастан ушул Майрамкандын жакшы болуп кетүүсүнө, бала чакасынын, ата-энесинин, бир туугандардын жанында аман кайтып келишине себепкер болушуңузду каалаймын. Көптү көрсө көл болот демекчи, кыргыз калкым, кадырлуу журтум. Кайдыгер карабастан ушул Майрамкан кызыбыздын амандыгына кичине аз да болсо өз салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер. Assalamu alaikum. Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму. Биз бүгүн Курманалиев Самат инибиздин келинчеги жаткан больницага келдик. Кайрымдуулук уюмубуздан өз салымыбызды кошкону келдик. Шуну Алла ыраазычылыгын алып койсоң, биздин Мекенчил жаштар канаты уюмунан кайрымдуулукпун. Ушуну менен бирге сиздерге кыргыз элим кайрылып кетет элем. Ушул инибиздин келинчеги сыр спечен болуп калды. 1-2 степен. Аз да болсо салымыңыздарды кошосуңуздар деген үмүттөбүз. Ошондуктан бизден азыр Индияга барып 35-40 миң долларга операция жасатуу туура келип турат. Бул себеп биздин кыргыз мамлекетибизде ушундай клиникалардын жогунайынан Индия жергесине барганга туура келип жатат. Бул Саматтын 4 баласы бар. Ушул 4 баласынын ушу энеси эсен-аман айыгып, ушу балдарына эне түбөлүктүү эне болушуна кайрымдуу кайдыгер карабаңыздар. Аз да болсо салымыңыздар кошуңуздар. Сиздерден ушу Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун атынан да кайрылып кетет элем.